Эки күндүк иш сапары менен Россия Федерациясына барган депутаттар делегациясы орусиялык кесиптештери менен бир катар жолугушууларды өткөрүшүп, Орусиянын бир канча аймактарында иштеп жүргөн эмгек мигранттарын көйгөйлөрүн чечүүнү башкы маселе катары сунушташкан. Орусиянын мамлекеттик думасынын жана Федерация кеңешинде тиешелүү комитеттеринде болгон сүйлөшүүлөрдө мигранттар үчүн машакат жараткан маселелерди жеңилдетүүнү айтышыптыр. Квартал сайын алар барып текшерүүдөн өтүп атат. Бул канча убактысын алып атат, күчүн алып атат, каражатын кетирип атат. Бұл бекер турбайт, биринчиден, экинчиден чоң кезек экен, ушу Сахаров деген аймагында. Анан 6 жаштан баштап бүт барды өтүш керек экен да. Ошону Кудай буйрса мына алдын ала жыйынтыктар жакшы болуп атат эми. Маалымат келди, бат тез аранын ичинде чечип берүү маселеси мына 13 жаштан баштап эмес, 6 жаштан баштап эмес, 13 жаштан баштап текшерүү маселеси чечилип атат. Экинчиден, квартал сайын эмес, бир жылда бир жолу текшерүү маселеси да. Эми мындан аркы маселе дипломатиялык каналдардын ыкчам иштөөсүндө калды деген депутаттык топтун мүчөсү Нуржигит Кадырбеков административдик мыйзам бузуу боюнча алдын ала тактоо жүргүзүү үчүн бирдиктүү база түзүүнү да көтөрүшүп, орусиялык кесиптештери жеңил жагына чечкинге аракет көрөөрүн убадалагандыгын билдирди. Биринчи максат кызматташтыкты тереңдетүү деген эл өкүлү Адахан Мадумаров эки чоң маселени чечүү үчүн баргандыктарына токтолду. Албетте анын бирөөсү медициналык кароодон 3 ай аралыгында өтүүнү жеңилдетүү иши чечилиптир. Дагы бир орчундуу жагдай кара тизменин кайгысы. Бул боюнча да бир ымалага келишип кесиптештеринин колдоосу болгон. Жол эрежесин биринчиден бузбаш керек. Бузулуп калдыбы, эки жолу бузулуп, айып пулун төлөгөндөн кийин бир эле жолу жазаланыш керек. Же айып пул төлөнүш керек, же өлкөдөн чыгарып жибериш керек. Мына ушуну дагы маселе койдук. Кудай буйрса жакынкы арада ушул маселе чечилет. Анан жана кара тизмеге түшөт. Кара тизмеге түшкөндө мыйзамды одону бузгандар жөнүндө маселе болуп атат. Анан момундай бир жеңил желпи бузулуп калган болсо, ошону кара тизмеден чыгаруу жөнүндө маселе коюп атабыз. Муну бир эле барып келүү менен чечиле турган маселе эмес. Тийиштүү жетекчиликтер иштеш керек. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр үчүн мындай катаал талаптар уюмдун шартына ылайык болбошу керек. Тилекке каршы ЭАЭПти иш алып барган министрлер чабалдык кылып, ыйгарым укуктарын жеткиликтүү аткара албагандыгын кесепети эмгек мигранттарын бир топ түйшүккө салгандыгы өкүнүчтүү. Эми дагы бир маселе турат. Ал бул уюмдун алкагында жактоочулардын лицензиясын таануу. Анткени мектепти бүтүп эле миграцияга кеткендиктен көпчүлүк мекендештер укугун билбей ар кандай окуяларга кириптер болуп калды. Эгер жазага тартылчу болсо, алардын укугун коргой турган жактоочулар лицензия маселеси чечилсе, бул жактан барып милдетин аткарышмак. Мындай көйгөйлөр депутаттык топтун мигранттар менен болгон жолугушуусунда айтылыптыр. Алар айтышты, ушул биздин адвокаттардын лицензиясын тезирээк таануу боюнча. Себеби адамдын аябай биздин жарандар көбөйгөнүнө байланыштуу, кайрылуулар көп. Ошолордун укугун коргоо боюнча тез чечим кабыл албаса, акыркы жылдары ушул мындай мектеп бүтүп эле барган балдар көбүнчө өзүнүн укугун коргошто билишпейт. Ошол лицензиясын таанып, ушул жеңилдик берип, ошолор барып биздин Кыргызстандагы лицензия менен ал жерде ушул биздин жарандардын укугун коргоого мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы маселе коюлду. Буга чейин маалымат каражаттарына чыгып жаткан жарандардын укугун билбестиктери, ар кандай жагдайларда жактоочу жалдоодо аксап жаткан көйгөйлөр арбын. Бирок депутаттар бир жолку жолугушуу, сүйлөшүүлөр менен маселе чечилбестигин билдиришти. Буйруса кайрадан кездешүүлөр, башка маселеди сунуштоолор болушу мүмкүн. Шекер Саттыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.